аял өзүнү жоготуп койгон 5 стратегия. Биринчи, турмушка чыккандан кийин жаңы үй бүлөбүзгө жагынуу үчүн үй бүлөдөгү баардык инсандардын каприздерин аткарганга аракет жасайбыз. Жок дегенди билбейбиз. Өзүбүздү акыркы орунга түртүп коюп, күйөөбүздү Кудайдын ордуна коюп алабыз. Ага эркек болууга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Анын баардык жумуштарын өз желкебизге жүктөп алабыз. Анын баардык жумуштарын тартып алабыз дагы өзүбүзгө жакпай баштайт. Андан кийин аны өзгөрткөнү аракет жасайбыз. Аны өзгөртө албагандан кийин тарынып, капаланып, баардык айтылбаган сөздөрүбүздү ичибизде сактайбыз. Знакомая ситуация. Эми муну кантип өз ордуна коебуз? Баарына эле макул болбостон, жок дегенди үйрөнөбүз. Кудайдын ролу качан эле занят болуп калган, Фокусту күйөөбүздөн өзүбүзгө буруп баштайбыз. Биринчи орунда күйөөбүз эмес, өзүбүз. Себеби аял бул эркекке энергия берүүчү. А эгерде өзүңүз чарчандуу болуп турсаңыз, каяктагы энергияны берет элеңиз? Туурабы? Күйөөңүздөн баардык алып алган эркектин жумуштарына акырындык менен өзүнө кайтарабыз. Аны өзгөрткөндө токтотобуз. Ал сиздин балаңыз эмес, аны сиз жараткан эмессиз. Ал дагы Алла Тааланын жараткан пендеси. Капаланып, тарынып, стресс депрессияга түшүп отурбастан, оозуңуз менен, сөз менен кулагына жеткирип үйрөнүңүз. А эгерде дагы да кененирээк маалымат алам десеңиз, анда менин баракчама подписаться этип, комментарийге ката деген сөздү жазып, телефон номериңизди калтырыңыз. Биз сиз менен байланышабыз.